Өкмөткө адвокат болбоого чакырган депутат Рыскелди Момбеков адатынча жамактап сүйлөп, оргуштаган сөздөрүн сыртка чыгарып алды. Дегеним ал бүгүн 15 ноябрда Жогорку кеңештин жыйынында сүйлөп жатып, өкмөткө адвокат болуп жүрүп өзүбүздүн баркыбызды кетирип бүтө турган болдук. Кычыраган суукта кычыраган өкмөт келди. Бул өкмөт кыштан чыгабы же тыштан чыгабы? Атам экөөбүзгө бир ыштан, кантип чыгабыз бул кыштан дегендей. Жазга жетеби же сазга кирип кетеби? Аны серепчилер айтсын. Бирок күн тартибине келгенде күчкө салганды токтотушубуз керек деген сөзүн айтты. Булак заман кейже. Биринчи микрофон. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, өкмөткө адвокат болуп жүрүп өзүбүздүн баркыбыз кетирип бүтө турган болдук да, кычыраган суукта кычыраган өкмөт келди. Бул өкмөт кыштан чыгабы же тыштан чыгабы, атам экөөбүзгө бир ыштан кантип чыгам бул кыштан дегендей, жазга жетеби же сазга кирип кетеби, аны серепчилер айтсын. Бирок күн тартибине келгенде мында күчкө салганды токтотушубуз керек тургандар. Мухаммедкалый Дүйшекевич 2017 жылдын отчету боюнча, исполнение бюджет боюнча баяндама жазасын, анан суроолорду берейик, анан кийин болчу. Эми силер минт отпайсыңар, жок 3 докладты бир жазайык, анан суроо берсеңер бергиле. Биз билебиз да, көрүп келгенбиз да. Эми силер азыр айтып атасыңар да. Үлпет тойду, жээнтек тойду, сүннөт тойду бирлигинде өткөрөйүк деп. Бул болбойт да. Жо мен бүтө элекмин сөзүмдү. Ошон үчүн күчкө салбай эле 2017 боюнча неме кылсын, эми көрүп келбедикпи күчкө салып келе. Эмне эле коркуп атасыңар? Эгер иши солгундап кетсе анда кресло солкулдап кетет. Эмне коркосуңар? Жашынакай кылып туруп отчетун берсин 2017, анан 2018 эртең деле карайбыз, 2019 бүрсүгүнү карайбыз. Күчкө салганды токтотоюк. Анан адвокаттык кылбай эле койгула, өкмөттүн өзүнүн кишилери бар. Рахмат.